Бийликте эч качан дос болбойт. Бийликте мыйзам болот. Мыйзам конституция болот. Конституцияда андай түшүнүктөр жок. Эгер башынан эле ошо конституция бузулуп атат, туура эмес болуп калды дегендей бир ишараттарды жасап, бир аракеттерди жасаса, мен баракелди демекмин. Анан ушул конституциянын ушул беренесин кандай түшүнсөк болот деп суроо койгонго укуктары барбы? Бар. Бул кылмышпы? Жок. Бирок анын артында эмне жатат? Бул башка маселе. Жана мен айткан ниетине жараша деп. Мана ошондон бир кандайдыр бир пайда көрөбүз, же бир ыңгайлуу жагдай түзүлүп калды деп ниетти башкача коюп аракеттер жасалган болсо, бул сөзсүз түрдө мамлекетке, элге каршы жасалган бир аракет катары көрүш керек. Чи убактысы келгенде тура каласыңар, мени колдоп бересиңер деген шарт менен келишкен көбү. Ошол убада менен келишкен. Ошол иш болмок. Мына ошондо накта бийлик басып алуу кандай болот, төңкөрүш жасоо кандай болот, классикалык түрүн ошондо көрүшүбүз мүмкүн эле. Бирок кандай бир иш-чаралар болду билбейм, кандай маалыматтар чыкты билбейм, бирок кандай болгон кезде дагы мына ошол туруктуулуктун сакталып калышы биздин Кыргызстан үчүн чоң бир утуш болду. Муну мен бийлик мага оппонент болсо дагы мен айтышка милдеттүүмүн. Акты ак, караны кара деп айтыш керек. Жоопкерчилик конституция боюнча жеке Кыргызстандагы, анын сыртындагы болуп аткан окуялардын бүтүндөй бүт баарына жеке жоопкерчилик президенттин мойнунда. Ошентип ант берет. Маселе башкада. Бул бир күндө эле болуп кеткен жок. Буга чейин деле болуп келди. Конституциялык бузулуштар кадам сайын болуп келди. Адам укугун тебелеш кадам сайын болуп келди. Адамдардын жеке мүлкүн, менчигин алып келиш кадам сайын болуп келди. Мунун баарын Кыргызстанда жашаган эмес, четте жашаган элдер деле, биздин замандаш, биздин боордошторубуз көрүп турду, айтып турду. Тескерисинче ошолорду айтып койгон азаматтардын аркасынан куугунтуп, мына ошолордун аркасынан жана Байсалов айтмакчы, тарбиялап коюшубуз керек деп, четинен бүт баарын тордун аркасынан ыргытып атпады. Ушунун баарын көрүп турдук да, биз баарыбыз көрдүк да. Сиз башка жакта жашадыңызбы? Кандай дейсиз? Сиз көрүп аттыңызбы ушуну? Биз жазып аттык. Жазып аттыңыз. Сизде бийлик барбы? Жок. Ошонун кабарыңыз бар киши болосуз дагы, анан бийликте турган азаматтар ошону көрбөй калабы, билбей калабы, же укпай калабы? Кандай болот? Же башка планетада жашап калабы? Ушул соңку 5 жылдын ичиндеги козголгон иштер, баш прокуратура тарабынан козголгон иштер, ОКМК тарабынан козголгон иштер, керек болсо Ички иштер министрлиги тарабынан козголгон иштердин бүтүндөй бүт баарын иликтеп, баягы күрмөгөн бир, күрүчүн бир кылып ажырата турган мезгил келди. Ар бир киши өзүнүн пикирин, ача пикирлерин айтып турган, коомду пайдалуу, коомго таза. Биринчи кезекте бийликке пайда болду. Бийликтин мындай бир пайдасына иштейт. Себеп мына ушул жымжырттыктан пайдаланып, жанагындай болгон каттар пайда болот. Жымжырттыктан пайдаланып, баягындай ниет бузулуп кетет. Жымжырттыктан пайдаланып, бир кандайдыр бир пайданы көрө калайын деген азаматтар пайда болот. Ошол Кыргыз мунай зат ишканасын иликтеп атканда дагы бүтүн баарын түрмөгө салып чыкты. Натыйжада эмне болду? Натыйжада ошолордун какшап айткандары кызылдай чындык болуп чыкты. Бизде тилекке каршы чындык менен жашаш опурталдуу.